Же болбосо макрух содага дагы бир мисал. Бирөө соода кылып аткан болсо, ошонун үстүнө барып соода кылуу. As-sawm ala sawmi shirai, as-sawm ala sawmi akhihi hadисте келет. Бирөө соодалашып аткан болсо, ал бүт эле келе үстүнө барып, мен мынча кошуп берем деп сооданы бузуп алып коюшлук макрух бул. Макрух. Биринчи эки адам келишпей калып, тиги кетсе, андан кийин сен барып соодалашың керек. Бирөө соодасын үстүгө эле барып туруп, кийин барсаң, эмне болот? Бай макрух болот. Çünkü makruh бар жайында, бирок сырткы себептен не болду? Бай макрухка айланып калды. Ошон үчүн шариятыбызда эки адам соодалашса, соода бүткөндөн кийин аны соода кылгыла дейт. Никеде ошондой. Бирөө жуучу түшкөн болсо, сен алдан алдын барып алып алайын деген акым жок. Эки тараф келишпей калса, эми сен жуучу жөнөтүп, эми никелешишиң керек. Анын соодасыны, жара никесини бузганга акым жок. Бул макрух болуп калат.